Саламатсызбы? Келиңиз. Саламатсыздар, кандайсыңар? Жакшы келип алдыңыз. Келиңиз кандайсыз? Да, не тяжело. Мына ушул жерде карыялар үйү бар экен. Сиздерге бүгүн жогорку кеңештин депутаты Кичине жардам берип коелу дедик да. Жардам берелин деп атат. Анда кайсы жерде сырдаш керек бизге көрсөтүп берсеңиз. Буга краска колубуз жете эле келе, если возможность болсо ушуну баштасак, краска. Макул анда. О, биз азыр бул жакта сүйлөшөбүз. Жай болуп кетет анан. Чеке, не переживайте, біз керек болса сұрайбыз. Депутаттарды иштетип келеди. Иштетип келеди. Редкий момент. Күнүгө эле келе бербейт сиздерге депутаттар. Күнүгө эле дарбазалар жибербейт дейсиздер. Сүйлөшкүм келет. Азыр мен телевизордон апам көрсө кечине чалып айтсын, ай биздин деле тиги дарбазабызды жууп кел деп. Өзүңүз үйдө иш кылчу белеңиз ушундай? Конечно, иш кылабыз да. Ана? Эми азыр кичине кол бошобой калды да. Атак негизи мен үй бүлөдө улуусу болом да. Улуусу болгондон кийин менден кийин 3-1 тууган. Анан жаш кезекте кичирээк мындай, андан да кичирээк кезде атабыз абдан неме киши болчу да. Иштер маан. Үйрөткөн баарына. Кыздарды мындай негизи чоюлтуп чоңойтурса, менин атам тескери. Колго жукпайт деп. Бош убактыңызда эмне менен алектенесиз? Азыр бош деле убакыт жок болуш керек. Кандай дейсиз? Бош деле убакыт жок. Эме да саясатка келгенден кийин азыр апам күлө берет да. Телефон колуңан түшпөйт депчи. Атайын мен атам жок, маркум. Апам менен отуруп калганда сүйлөшсөк деле. Жаңылыктарды эмне кечке эле карай бересиң деп сурай берет да. Гүрүма, мен биз саясатта жүргөндөн кийин в курсе всего болуш керек экен да. Мисалы азыр деле жаңгылеп министр экономики Панкратов отставкага кеттир да. Кеттирби? Анан журналисттер чалып атпайбы? Сиз комментарий бересизби депчи? Бүгүн эмне болгон анда? Айыл чарба министри да кетти. Эми мындай да. Чогуу кете башташты окшойт. Кичине мындай моралдык жоопкерчилик деген мындай түшүнүктүү эми мындай биздин саясатта кирип атпайбы? Же өнүгүү жок болсо, анан деген экономикада жылыштар жок болсо, застой болуп атса. Мына канча критика болуп аткандан кийин мен ойлойм, мындай туура эле чечим алыш болуш керек. Эми кеткен кишини мындай комментарий деле жасагым келбейт, бирок туура эле болуш керек деп чечим. Менин передачаны көрдүм. Биздин коллегалар менен болгон передачадачы. Шыпырыңар менден чоң го. Ошо элестеттим да, азыр шыпырын карбасам, шыпыргысы менден чоң болуш керек деп. Сиз үстү жактан сүрүп берсеңиз. Жок, эже болбой калат анда мен эмне келдим? Кичинекей эле дарбаза экен да. Мен тиги короңордун баарын шыпырып берем деп настрой болуп жүргөм да. Чоңалайга болгон сапарыңыз тууралуу соц тармакта дагы аябай жазыңыз. Биринчи жолу бардым, аябай жакты деп. Ушул айтып берсеңиз мындай. Эмне менен өзгөчөлөнөт, эмнелерин көрүп таң калып келдиңиз буга чейин көрбөгөн? Бир нерсесине ыраазы болдум. Вот они как мындай живая охрана сыяктуу да. Анан ошол жерден мындай накта патриоттор да, чек арада жашаган элибиз патриоттор. Ушунчалык мындай сезимдери да мындай терең, анан сүйлөп биз менен да сүйлөшүп атканда деген эми чек араны чечип бербейсиңер саясатчылар, эмне кылып жүрөсүңөр, биздин жерибизди акырындан ушин кетире бересиз деп катуу айтса, кадимкидей жаман болдук да. Ошо чыгып баратып, анан мен да келгенден кийин президентке кат жаздым. Кытайлар ылдыйраак болчу экен, биз өйдөрөөк болчу экенбиз да. Анан деген кийин эле 56-жылдан кийин посту ылдыйраак түшүрүп, шамал болчу деген мындай деп ылдыйраак түшүрүп, эми кытайлар бизден өйдөрөөк экен, алардын обзору жакшыраак экен да. Анан ошо чек арачылар өздөрү айтышты. Ошону өйдөрөөк эми акча таап, все-таки бул стратегически чоң маселе да. Каражат таап туруп, ошону чечип алсакпы, эми чечип бериңиздер деп өздөрү айтышты да. Всё, почти всё. Болду, болуп калды. Да, аз мояк калды, бир чек салайын. Ошо менен бүттүк да. Сиздин колдорунда маникюр болсо керек, азыр колга тагынат экен деп ойлоп аттым эле. Нет. А что ты в светлом пришел? Мен чечем деп ойлогом футболканы. Чечире саласың го, неметип турбу, аябай бул булган турду, азыр ысыйбыз. Надо сверху. С краска таптан кружок болуп калыптыр.
Түбі нормально. Ну, сейчас подсохнет, көрөбүз да, как будет сохнуть. Баары маселе көтөрөсүз, аларды көзгө саясыз, бирок аны аткарган өкмөт да. Анан сиз дагы кайсы бир министрликке же өкмөт башчылыккабы сунуштаса барат белеңиз? Эми сөздүн ачыгы кичине тажрыйба керек да. Анан элдин баары эле кичине мындай Facebook'та 500 лайк жоолтуп алып эле, мен кыйынмын деп баарыбыз аттанып өтсек. Анан бирөө мактап койсо, сөзүм жагып калса, бул элдин сөзүн сүйлөйт экен деп мындай элибиз деле мындай абдай мындай жөнөкөй да. Анан ишенчек да. Анан бул жакшы сүйлөп койду, кооз сүйлөйт экен, чын эле бизге күйөт экен деп туруп, буну премьер-министр кылып шайлаш керек дегенге мен каршымын да. Азыр бир министрликке барсаңыз эптеп кете аласызбы? Деп ойлойсузбу? Атам каза болгондо мен 26 болчумун, ошондо деген үй бүлөлүк тиги бизнести башкарып калдым да. Анан мен такыр башка сферада мындай чет өлкөдө окуп, мен өзүм да башкача мындай жарабаймын, кантип ушунча миң киши иштеген эмени фирманы кантип башкарып кетем деп өзүм ишенч эмесмин да. Жок, башкарып кеттим. Анан адам жасай албай турган нерселер жок да, негизичи. Любой ишти алып кетсе болот. Эстонияда СССР таркагандан кийин 25, 23, 25, 28 жаштагы жаш биздин эмес жаштар, ошол эстониялык жаштар мамлекетти бутка тургузуп болгон 1,5 миллион калк. Биз менен азыр салыштырса болбойт да. Кадимкидей өнүгүп, биздик түндүк деген системаны мамлекеттик органдар ушактан ала алышпайбы? Алар бүт электрондук правительствого өтүштү да. Чачыратпаңыз. Ай, чачырап кетти. Кичине чачып атат. Бир аралашып берип коеюн, Кичине коюп кетти. Үстүнө суюу чыгып кетпесин. Айымдарга анан эркек мырзаларга жасалган мамиле абдан өзгөрүп турат да мамлекетибиздечи. Мындай башкача да. Ошону өзгөртүш керек деп, ошондуктан мындай тең укуктуу мамлекет болуш керекпиз деп ишенем да. А баары эле бийликте турганда баары эле мен өмүр бою болом, мен бармын, кайгырба деп жакындарым айтышат да. Сиз деле мана үйлөнсөңүз, не переживай, я рядом, я все решу дейсиз да. Мен турам го. Мен атам ошентип сүйлөчү да. Мен турам го, эмне кайгырып атасыңар деп. Мен турам го депчи. Анан көзү өтүп кеткенден кийин, мен турам го болбой калгандан кийин эми башыман өттү го. Ошол 26 жашыңызда бир чоң базарды алып калдыңыз да, анан кандай болду башында ошону кармап калыш, ошончо адамды таратып билбей, Кыйын болду. Иштеп кетиш. Эмнени баштан өткөрдүңүз? Айтып берсем, азыр эми күлүп атам, анда келгенде бир топ ыйладым да. Эми элестетиңиз, 100 кишиде кол астында иштеген 99% мырзалар да, эркектерибиз. Анан жаштары 18ден 60ка чейин. Анан менин чоң тоодой болгон атамдан кийин кичинекей, бою да кичинекей, өзү да кичинекей бир кыз келип атса, эмнен кыйын деп албай келерим деле мени сындашты да, ага деле укугу бар да. Эмнен кыйын, көргөчү эрке тиги байдын эрке кызы келип башкарып атат деп ким жактырмайлы? Кыргыздар негизи андайды жактырышпайт го. Элестетиңиз, эми кышында -20 болуп кетет да, эми -10, -15 Бишкекте. Анда деген азыр базарда болсо арендага келип өздөрү келип төгүшөт. Анда монда чоң куржунду мойнума асып алып туруп 1000 контейнер кыдырып акча чогулчумун. Өзүңүз? Өзүм. Ошон үчүн контейнерде иштеген эскилерим баары таанышат да. Өзүм чогултуп, таанышып эл менен башынан таң калышы эми, анан кийин көнүп эле калышты го. Мындай өздөрү таң калышып, бирок эл менен таанышымда анан базардын мындай кантип иштейт, системасын түшүнүп, анан элдин мүнөзүн түшүнүп, эми бул бизнес башкача да. Ишкерлер бийликке келсе, бул депутаттык деп ошол органдарда унчукпай, көп казбай калабы экен. Унчукпасаң, ошондой болот. Мага окшоп критикаласаң болбойт. Ошо мен үй бүлөмдүн ошол немеси, ачуусу ошого деле келет да. Эми элге окшоп унчукпай деле отура бербейсиңби депчи. Унчукпайын деп жакшы эле парламентке кетесиң, анан бир маселени билгенден кийин кайра эле тиги микрофонду кармаганда тынч отура албай калатам да. Чоң бизнести башкарып келгенден кийин анан жогорку кеңешке да келип, курч маселелерди көтөрүп жүрөсүз, анан кээ бир жигиттер, сизди балким жактырган жигиттер, мындай сизге жакын жологондон тартынып жүргөндөрүн байкап каласызбы? Жакса да мындай тартынган учурлар болсо. Мен өзүм парламентке келип өзгөргөн жок да, мен мурда эле ошондой болчумун да. Кеп мүнөздө да. Анан мындай ким элем? Бир коллегам күлгөндөй,
депутаттар болуп сенден биз коркобуз депчи. Ну, ушундай учурларды байкадыңыз беле? эми болот да. Тем более саясатта жүрөсүң. Депутаттардан баары эле коркушат го, негизи тартынышат го. Коркпойт да, тартынат да. Бийлик менен колдонуп анан тыйын салабы, мын салабы депчи ошондой ойлойт болуш керек билбейм да. Сиз ушуга кандай карайсыз? Кыздар өз бактысы үчүн күрөшүш керекпи? Же жактырган болсо сизде деле же аялдык намысты карманып мындай токтоп калган учурларыңыз болобу? Мен консервативдимин да. Аркасынан чуркап, анан билбейм, азыркы жаштарда мындай го. Надо кыздар мындай чуркап, надо добиваться депчи. Туура эмес болуш керек да, бул мындай как-то мен үчүн мындай кичине мындай кызык нерсе да. Мен эскиче тарбия көргөм да. Жактырган жигиттерди көрүп калсаңыз, анан мындай мучпай калып кете бересизби? Мен эми кичинекей кыз эмесмин го, уялгандайчы. Кызыктай суроо берет экенсиз. Ошондо кандай? Нет, мындай да. Сиз өзүңүз Кыздар деген эми мындай да, эгер жактырсаң, билгизет болуш керексиң да. Чуркап барып эле аны деген мойнунан кучактап телефон бер деп айтпагандык менен эми марганда жолдор болот да. Билгизесиң да. Жактырып атам депчи. Уялбаган мени уялтып койдуң го. Экөөбүздүн кесибибиз бирдей эле да. Ошо да. Сиз да тиги журналисттер, саясатчылардан айырмаланбайт да. Мен ойлойм, ар бир адам ошо бою да жетиш керек, акыл эси да жетиш керек, анан ошо керекпи, үй бүлө керекпи, жакын адам керекпи, жөн эле мындай статус үчүн эмес, мындай бизде кандай аялдарга кылган мамиле мындай да, эгер мындай жолдошуң жок болсо, мындай бир кемсинткендей мамиле болот да. Саясатта деле ошондой бар. Бир жерге барсаң, жалгыз бойсузбу, анан жолдошуңуз жокпу деп анан. Мен орусча алышым да ачык эле. Мен ажырашкам деп айтсам, кээ бирлер мындай тийишип башташат. Анан аргасында кабагымды бүркөп, анан оройраак бир эки сөз айтып анан кагып салам. Мындай эстерине келтирипчи. Кээ бирде мындай тамашалап коем. Негизи тамашалайм да, көпчү тамашалап мындай эми элдин мындай көңүлүндө эле ортун келбейт да, тамашалап койсоң да. Бирок эми арганда болот. Ар бир адамдын мындай неме биринчиден буйруа турган деп ишенем, экинчиден адам даяр болуш керек да ошогочу. Үстү жана жетип алдыңыз, Үстү жагы болду. Яна жеттик. Кургаганда кичине мындай неме анча-мунча немелер билинбей алат окшойт, могу полоскалары. Аябай булгандымбы? Аз эле болуптур. Аз элеби? Аз эле. Мына буюрса бүтүп калдык. Кандай болду сизге? Эми жакшы тажрыйба да, жакшы мындай маек курууга сиз кыйын экенсиз да. Айтпаган нерселерди айтып койдуңуз да. Так туура эле болуптур. Мен ойлоп аттым эле жака неме менен чоң шыпырган, өзүмдөн чоңураак шыпырган менен кандай болот экен депчи, бирок может каршы кылганыбыз туура болду да. Көп кыйналган жоксузбу, чарчаган жоксузбу? Жок, прям уят го. Депутаттар деген шахтер болсо да аларга жарашат деп айтат дейли. Иштегиле деп. Азыр деле бул интервьюну көргөндөр аз иштеттиңер, тиги пучкам баарын сырдатып койма деп чыгат болуш керек. Кийинки эстафетаны кимге берет элеңиз ушундай бир коомчулук менен иштегенге? Менин жаш коллегалардын бирисине Айсулуу Мамашева берет элем да. Макул, рахмат анда сизге. Рахмат. Келгениңиз үчүн. Жок, жакшы болду. Эми ар бир жол бул жолдон өткөндө эстеп турат экенмин, бияка мен келгем депчи, мен сырдадым деп. Ооба, эстеп турасыз. Кандайсыздар? Здравствуйте. 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 Как вы живаете? Хорошо? Здравствуйте. Кандайсыңар? Как у вас? Как настроение? Как здоровье? Мы тут пришли немножко вам, так сказать, в поддержку. Небольшой заборчик покрасили. Небольшая трудотерапия. Да, депутаты тоже должны работать немножко.